Мигранттардын телефонун метрода текшере баштайт. Эмнелерди эске алуу керек? Амина тиркемесинен башка 2026 жылдын 1-декабрына чейин башка тиркеме иштеп чыгат. То есть любой человек, который через VPN или без VPN выйдет, например, вот в Instagram, признанный, напомню, экстремистским сообществом, Facebook, то же самое, Twitter, либо YouTube пока еще не попал, но я думаю, в ближайшее время тоже туда будет включен. Плюс те, кто случайно, либо специально, либо еще по какому-то причине коснулся 6000 материалов, признанных экстремистским. Это книги, это фильмы, это музыка, это еще там, причем это список регулярно пополняется, и я не думаю, что он так широко знаком нашим людям. Вот все они будут подвергаться соответствующим штрафам. Россия мигранттарга жеңилдик берген тиркемени иштеп чыгат. Россия Федерациясы мигранттар үчүн дагы бир тиркемени иштеп чыгууну пландоодо. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек YouTube каналы катталуучулары. Кайрадан эле мекендештерге миграция жаатында маалымат берүүнү туура көрдүк. Бул Россия Федерациясында жүргөн ар бир мекендештерге маанилүү пайдалуу дейм. Ошол жакта Россияда эмгектенип жүргөн мекендештерге максималдуу түрдө таратып койгонду унутпаңыздар. Ошондой эле жакында Россияга барам дегендер дагы бул видеону сөзсүз көрүш керек. Мен акыркы убактарда Россияда телефондорду метродо текшере баштайт экен дегенде көпчүлүгүңүздөр комментарий жазыпсыздар. Телефондон именно кайсыл нерселерди текшерет, эмнелерди эске алуу керек, толук маалымат айтсаң деп жазышыптыр эле. Бүгүн ошол боюнча сиздерге маалымат берүүнү туура көрдүк. 2025 жылда мыйзам чыккан. Бул телефондорго VPN'ди колдонууга тыюу салынат. 50 миңден 80 миңге чейин айыппул штраф деп. Бул маалыматты барыңыздар эле көрдүңүздөр. Коздумада сүйлөндү. Кааласаңыздар азыр мен видеону коюп берем. Видеонун аягына чейин биз менен болуңуздар. Биринчи кезекте телефонду текшергенде VPN колдонтабы, колдонбойтабы ошону текшерет. VPN'ди өчүрүп жүрүңүздөр. Андан сырткары ошол Россия тыюу салган нерселерди сиздер көрүп атасыздарбы, лайк басасыздарбы, комментарий жазасыздарбы, ошол нерселерди колдоп жатасыздарбы, ошолорду текшерет. Тагыраак айтканда, ошол Украинага байланыштуу, согушка байланыштуу видеолорго көрбөш керек, лайк баспаш керек, комментарий жазбаш керек. Ошондой эле диний жакка дагы азыр Кроксити холдон кийин өтө басым жасап калды. Диний баян маселелер дагы Россиянын ичинде көрбөш керек, таратпаш керек. Ошондойларды дагы азыркы күндө эске алып жатат. Андан сырткары биздин мекендештерибиз Куран китептерди, ошондой эле Россияда тыюу салынган ысырыктын эки түрү бар. Адырашмандагы тыюу салынган, бул баягы уруктары бар. Ошолорду сумкаңыздарга Куран китептерди ошолорду метрого түшкөндө же көчөдө алып жүрбөңүздөрдү суранабыз. Себеп дегенде ал Россия Федерациясында тыюу салынган нерселер. Андан сырткары Россия мыйзам салынган нерселерди соцсет аркылуу сатуу же сатып алуу нерселери дагы бүгүнкү күндө карап жатат. Россия тыюу салынган нерселер, мисалы насты тыюу салган, ошондой эле адырашманды тыюу салган, диний китептерди, ошондой эле көптөгөн нерселерди тыюу салган алуу сатуу боюнча. Ошону дагы Instagram телефондордон бир эле жана согуш тууралуу же диний эмес, ошондой алып сатуу перепискалар дагы карайт. Ошолорго дагы маани берсеңиздер жакшы болот мекендештер. Андан сырткары аэропортко кирип жатканда телефондорда текшерип жатат. Сиздер умрага барган болсоңуздар буга чейин ошону дагы катуу көзөмөлгө алып, кабинетке алып кирип алып, суроо жоопторду кылып жатат. Умрага эмне себептен бардыңыз эле, кайсыл диндесиз деп диний суроо жооптор дагы берип жатат. Ошодон жаңылышкан болсоңуздар, кайра Кыргызстанга кайтарып жатат мекендештер. Азыркы күндө ошол нерсени дагы эске алыңыздар мекендештер. Максималдуу түрдө таратабыз. Ошондой эле ал 2026 жылдын 1-декабрына чейин Аминадан башка приложение иштеп жатат. Бул мигранттар үчүн андагы көрөбүз. Азыр ошондой маалымат чыкты. Каналга катталыңыздар. Түшүнбөгөн суроолор болсо дагы комментарийге жазыңыздар. Мен сиздерге кийинки эфирден толугураак айтканга аракет кылам. Мыкты юристтерди издеген болсоңуздар, мен отписанияга юристтердин, кыргыз юристтердин номерин коюп койдум. Депортация выдворения боюнча ошол жака кайрылсаңыздар болот.
Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.